жаңы система курабыз, өзгөртөбүз деп азыркы аракеттер болуп атпайбы? Малыбыздын жетишинче биздин өзүбүздүн ички саясатчыларыбыз ортосундагы талаш тартыш болуп, азыр бул баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап атышат. Биз эми жана сиз айтып аткандай ушул окуялар эртең төңкөрүш катары каралып калбаш үчүн, бир жакшы маанайда карап, революциянын деңгээлинде карап калыш үчүн биздин аракеттерибиз натыйжа береби? Бунун азыркы бараткан агымыбыз эмнени айтасыз? Эми бул жерде өзгөрүүлөр деген өзгөрүүлөр болуш керек деп атпайбызбы? Биз өзгөртөбүз деп мынакей Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевич келбедиби? Өзгөртөбүз деп. Анан өзгөртүүнүн баягы кадамдарын жасалып атканы байкалып атат да, например. Конституционный реформа дегенчи, конституционный реформанын жанагындай технический жактарына мен жабышпаймын. Тигиндей бул болмогул, тиги болмогул, муну жактан нарушение болуп калды. Эми анда конституцияны ким азыр баягы сактап келди эле. Баардыгы эле келген мурунку президенттер баарын эле бузуп жүрүшпөдү, туурабы? Анан азыр баягы кадамдар баягы биринчи баягы политический системаны өзгөртүү, мынакей өзгөрүү деп анакей коюп атат. Президенттикпи же парламенттикпи деп. Бул политический чоң өзгөрүү. Анан дагы эми эмил чечет. Президентскийди каалайбы же парламентскийди каалайбы? Эки баскычтан биз өткөнбүз. Анан ошону кайсынысын анан азыр тандаса эл, анан ошону менен жашайлы. Ошону менен жашайлы. Бул коюлган маселе туура деп эсептейм. Туура элден сурап алалы. Көп нерселерди элден сурап алып жасайт мынакей Швейцария же башка мамлекеттер. Любой мындай талаш-тартыш алып келгенде элечи элге салып коет, референдум кылып эле. Референдум чечип берет, болду ушу мынакей референдум мына чечти деп эле ошону менен кете берет. Анан тигил айтты, анан бул айтты деп отурбайчы, анда ошо талаш тартыш түгөнбөйт. Ошон үчүн баягы эл дегенден кийин эл чечсин. Башкаруунун бардык формасын баштан өткөрдүк дедиңиз, анан ушул байкадыңызбы, бизнес бул ишкерлер, бизнес тармагы биздин экономиканын локомотиви да кармап турат. Туура. Ушул башкаруу формаларынын кайсынысынын ушул бизнеске болгон, ушул экономикага болгон таасири жеңилирээк болду же оорураак болду? Салыштырмалуу айта аласызбы, кайсынысы ыңгайлуу? Эми кандай дейсиз? Бул жерденчи мен жана конституциядан эле эметпейм, көп көрбөйм. Конституция жасалып, конституцияны жоготуп деле ийбедик бир кездечи. Мындайча айтканда. Анан эми бул жерден адамдан ошол эң биз жетекчиден экен деп эле ойлоп атам да мен. Анан ушул кайсы жакшынакай президент келип, акыйкаттуу, адилеттүү, элди ойлогон, жерди ойлогон, экономиканы ойлогон, саясатты чемичкедей чаккан кошуналар менен дагы алыскы мамлекеттер менен да бүт баарындай бирдей алып кеткен эле бир инсан келсе эле, лидер келсе эле, анан ошону менен кетет деп ойлойм да. Ошо лидер өзү баягы таза болуп, өзүнөн кийин кете берсе, биздин мамлекет бат эле оңолуп кетет.